Болдор Ньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздар балдыда күндүн негизги окуялары. Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин жакындары президентке кайрылышты. Алардын буга чейинки кайрылууларынан майнап чыккан эмес эле. Какпаган эшибиз калган жок, бардык жакка барып атабыз, эч результат болбой жатат. Ош шаарында административдик имараттын бир бөлүгү жеке менчикке өтүп кеткенби? Ал имаратка бүгүнкү күндө шаардын мурунку башкы архитекторунун уулу ээлик кылууда. Беренесинин 8 пунктунда конкретно жазып атат, кайсы мезгилде мөөнөт жайытылбайт деп. Именно ошо мамлекеттик мүлктөр, муниципалдык мүлктөр жана социалдык объекттер деп дана көрсөтүп атат. Ош шаардык кеңешинин кезектеги отуруму чуу менен башталды. Анда мыйзамдуулукту талап кылган жаран вице-мэр Венера Рыскулова кабыл албай койгонун айтып чыкты. Почему они мне не дают? Я гражданка Кыргызской республики. У меня есть прямое конституционное право участвовать на данном заседании, понимаете? Вы не имеете права препятствовать моей законной деятельности. Элдик курултайдын өзгөчөлүгү жана өксүгү. Элдик курултай институту боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ысык-Көлдөн семинардан келе жаткан Бишкек жана Ош шаарынын депутаттары отурган кичи автобуска шамалдан улам бак кулады. Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз катчысы Мерим Келимканованын айтышынча, Кырсык Алымүдүн районундагы ГЭС-5 конушунда болгон. Жабыркагандар жок. Кыргызгидромет 29 мартта күндүн экинчи жарымында Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө катуу шамал болоору тууралуу шашылыш кабар тараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 марттан 2 апрелге чейин Кыргызстандын толуу аймактарында кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин билдирип, унаалар ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого чакырууда. Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда аба ырайынын бузулушунан улам оор жүк ташуучу автоунаалардын катташына убактылуу чектөө киргизилди. Чектөө төө ашуу, ала бел жана өтмөк ашууларында аба ырайы жакшырмайын алынбай тургандыгы айтылды. Аталган ашууларда учурда кар борошолуп жаап, жол жакшы көрүнбөй, айдоочуларга кыйынчылык жаратып жаткандыгы кабарланды. Мындан улам атайын техника жеринде ишке чыгып, транспорттун коопсуз жүрүшү үчүн жолго керек болгон инерттүү материалдар себилип жатат. Башкармалык айдоочуларга тайгакта дөңгөлөккө байлап ала турган ченжер менен жүрүүнү, жолдун каршы тилкесине чыгып кетпөөнү жана жайкы дөңгөлөк менен сапарга чыкпоону каттуу эскертүүдө. Бүгүн 30-дан ашык үй бүлө президент Садыр Жапаров, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловго кайрылышты. Алар Сирияда жүргөн жакындарын Кыргызстанга алып келүүгө жардам сурашууда. Айтымдарында буга чейинки кайрылуулары канааттандырылбагандыктан учурдагы бийликтен үмүт артышат. Бүгүн 30-дан ашык үй бүлө атайын маалымат жыйын өткөрүп, бийликтен Сирияда жүргөн жакындарын кайтарып берүүнү суранышты. Алардын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Сирияда Кыргызстандын 2 жаштан 16 жашка чейинки 285 жашы жетелек балдар, 115 аялдар бар. Айтымдарында жакындары адамчыдагыс шартта күн кечиришүүдө. Өтө чырайлуу жой. Кара Балта шаарынын тургуну Дилбара Сариеванын 2016 жылы инисинин улуу кызы дин жолундагы билимин жогорулатуу үчүн Түркияга окууга кетип, көп өтпөй сиңдисин чакырган. Алардан кабар алам деп келини кетип, андан ары Сирияга өтүп кетишкен. Иниси үй бүлөсүн алып келем деп Түркияга барып, таппай келип, кийин каза болуп калганын айтат. Сизден суранабыз, какпаган эшибиз калган жок, бардык жакка барып атабыз, эч результат болбой жатат. Бизди угатсаңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чың ден соолук каалайбыз. Эл үчүн кызмат кыла бериңиз. Сизге бардык жакшылыктарды каалайбыз. Бизге жардам бериңиз. Суранабыз, жалпы ата-энелердин атынан. Ушу үйдө 82 жашта апам отурат, 2 баласын, кички балдары менен күтүп, келинин кыздарын. Ошолордун кайгыдан ажыратып, кичине силер бизге жардам, сизден гана жардам күтөбүз. Ош облусунун Ноокат районунан келген Башарат Закированын айтымында, акыркы 6-7 жылдан бери бийликке кайрылышканы менен жыйынтык боло элек. Андыктан президент Садыр Жапаровдон үмүтү чоң. İltimasımız var bizde. Öşette yetimler öşerde kalıp gitmesin. Bari oğul balar köp eken, u yerda endi saldat chiqaramiz degan gaplar ham bor ekan. O'shalarni tezroq bizga olib kelib bersangiz iltimos qilamiz. Маалымат жыйын учурунда Москвада жүргөн Хамида Якупова онлайн катышып, Украинадагы кырдаалга байланыштуу Сирияда жүргөн кыргызстандыктарга гум жардам менен керосин жөнөтүлбөй калганын билдирди. Ал шарты катаал жерде күн кечирип жаткан кыргызстандыктарды өлкөсүнө кайтарууну бийликтен суранды. Бул
Аларга кум жардам менен керосин жөнөтүлбөй калыптыр. Керосин тамак жасоо үчүн эле эмес, жылынуу үчүн да керектелет. Балдар менен аялдар чатырда жашашат. Биз аларга каражат да которо албайбыз. 2021-жылдын 23-сентябрында президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунан күн суук болгончо Сириядагы аялдар менен балдар чыгарылыш керек деген. Андан бери убакыт өттү, бирок биздин үн жетет деп ойлойбуз. Сайдулла Атакулова Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун Ырыс айылынан келген. Ал буга чейин Ош шаарынан кайрылуу жасап, бирок жыйынтык болгон эмес. Андыктан Борборго келип, президент Садыр Жапаровго кайрылууну туура көргөн. Айтымында күйөө баласы менен кызы 2014-жылы Түркияга жумуш издеп барып, Сирияга өтүп кетишкен. 2014-жылы Турцияда иштелерди. Ошеттен уларга жакшы иш вада кылганда адашып өтүп кеткен да. Сирияга өтүп кеткен. Андан кийин күйөө бала ошетте жүрген, согушта каза болгон. Андан кийин кызым ошол жерде калды ва ана шетте Ошлук Абдулазиз деген балага турмушка чыкты. Şu кайрылып келдик да, Садыр Жапаровдон илтимас кылып, бизге жардам берсин. Биз ата-эналар мына нече жылдан бери жүгүрүпбүз. Белгилүү болгондой 2021-жылдын март айында Кыргызстан Ирактан Мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында 79 баланы алып келген. Анда 18 жашка чыга элек балдар ата-энесиз келип, өкмөттүн атайын дайындалган реабилитациялык борборуна жайгаштырылган. Ал эми эл аралык булан институту 2021-жылдагы маалыматында Сирияда 70 000 аял, 43 000 бала чөлдө чатырда жашап жаткан айтылат. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Өзбекстандын чек иштери менен биргеликте коңшу өлкөнүн аймагынан баңгизат ташып алектенген 4 кишини колго түшүрдү. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. Аталган факт Кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пункту баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыштардын бирликтүү реестрине катталган. Анын алкагында чек арадан өткөн баңгизат каналдын ишине бөгөт коюлган. Эки өлкөнүн УКМК кызматкерлери Өзбекстандын Анжиян шаарынан 5 кг гашиш сатып алып, андан ара бөлүштүрүп жаткан жеринен 4 кишини колго түшүргөн. Атайын операциянын натыйжасында баңгизат тараткан уюшкан кылмыштуу топтун аракети токтотулган. Бишкек шаарындагы Октябрь районунун прокурорунун жардамчысы 26 мартта кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бүгүн билдирди. Маалым болгондой, прокурордун жардамчысы жакын туугандан карызын өндүрүп берүү үчүн бир жарандын $35 000 турган жүк ташуучу унаасын тартып алган. Андан соң андан $30 000 берүүсүн же кыймылсыз мүлктөрдүн бирин ага каттатуусун талап кылган. Иликтөөнүн жүрүшүндө прокурордун жардамчысы карыз болуп калган жарандын үйүн тууганына мыйзамсыз каттатып бергени боюнча документтик далилдер алынган. Бул боюнча Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси менен иш козголуп, шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө жүрүп, шектүүнүн башка да иштерге тиешеси бар же жоку иликтенип жатканы айтылды. Ош шаарында административдик имараттын бир бөлүгү жеке менчикке өтүп кеткен. Ал имаратка бүгүнкү күндө шаардын мурунку башка архитектордун уулу ээлик кылат. Жеке тарап имаратты алууда баары мыйзамдуу болгон десе, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлү имараттын 182 чарчы метри мыйзамсыз берилген деген пикирди билдирип келет. Талаш жараткан жагдай бул убакка чейин сотто каралып, бирок чекит коюла элек. Темага Даткабек Шабданбек уулу токтолот. Бул 5 кабаттан турган имарат архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине тиешелүү. Бул имаратта бүгүнкү күндө мамлекеттик бир канча кызматтар жайгашкан. Имаратка ээлик кылган агенттиктин ишенимдүү өкүлүмүндө өзүн тааныштырган жаран өз кезинде имараттын бир бөлүгү мыйзамсыз жеке тараптарга берилип кеткен деген пикирин билдирүүдө. Мындай мамлекеттик мүлктө турган объекттер, мамлекеттин мүлкү Кыргыз Республикасынын Жаранды кодексинин 221-беренесинин 8-пунктунда конкретно жазып атат. Кайсы мезгилде мөөнөт жайытылбайт деп. Именно ошо мамлекеттик мүлктөр, муниципалдык мүлктөр жана социалдык объекттер деп дана көрсөтүп атат. Ошол мыйзамдар турганына карабастан бүгүнкү күндө ушул жеке жаранга мамлекеттик мүлк өтүп кетип атат. Буга кайдыгер мамиле жасап атышат. Жеке жактарга өтүп кеткен имараттын бир бөлүгү шаардын мурунку башкы архитектору Нурбек Баетовдун уулу Саадан Баетовго таандык деп айтып келишет. Бул убакка чейин имараттын жеке менчикке өтүп кеткен бөлүгүнүн документтерин жогорку сотта жокко чыгаргандыгын айтышууда. Ушул аталган
имарат жана жер тилкелер боюнча 2012 жылы сот аркылуу, райондор аралык сот аркылуу Ош областынын Баетов Болот жана Нуруев Мукаш аттуу жарандар менчик ээси деп таптырып, андан кийин 13-жылы Баетов Саадан дегенге белекке берип атат. Андан сырткары административдик имаратта отурган кызматкерлер тарабынан жекешкелерге бир топ дооматтар коюлууда. Алардын кесепетинен жер төлөөсүн суу каптап, зыян тартышкан. Анан биздин ушу подвалда архив бар эле, биздин документтерди сактаган. Архивдагы ушу постоянный подвалыбызда суу жарылуу болгондуктан нымдуулук пайда кылып, атайын биз бир бөлмөнү бошоттуруп адистерден өзүнчө архивди көчүрүп да чыкканбыз. Себеби иш кагаздарды таза сактап турбасак, ал үчүн иш кагаздар биз үчүн өтө баалуу нерсе болуп эсептелет да. Биз бүгүнкү күндө имараттын бир бөлүгүнө ээлик кылган тараптын да пикирин уктук. Алар өз учурунда облустук архитектурадан имараттын бир бөлүгүн менчиктештирип алганын, менчиктештирүү мыйзамдуу болгон деп айтышууда. Шаардык архитектуранын бул маселеге кызыгып калышынын себебин мындайча түшүндүрүүдө. Булар 2017-жылы келген бу. Буга чейин булардын эч кандай немеси болгон эмес тиешеси. 2017-жылы келип туруп эле булар Саян кафесинин эмесин 2-3 помещениясын ээлеп алышкан. Bunu милиция аркылуу булар чыккан. Себеби собственность ошол Баетов Сааданын эмесине болот деп, карайт деп. Анан буларга ошол мыйзамсыз ээлеп, мыйзамсыз иштетип жүргөндүгү боюнча буларга иск берилди. Биз кат жазганбыз. Кат жазып, буну сотко даярдалып турат. 1 миллион сомдук эмени берип койгонбуз ишти. Азыр эмеге сотко даярдалып атат. Анан негизги нерсе ушул. Birinci ошол эмелден кутулуп кетиш, төлөмдөрдөн, экинчи ошол Саян кафесине ээлик кылып алыш. Булар хозурлашып деп атпаймынбы? Булар ошол жерден пайда табыш, ошол жерден баягы өзүн өткөрүп. Бирок бүгүнкү күндө алардын балансында эмес. Сөз болгон имарат мамлекетке керек болсо кайра кайтара тургандыгын, жана ошондой эле бул убакка чейин коротулган чыгымдардын баарын төлөп берүүсү керек экендигин да эскертип келет. Ошо биз азыр миллион коп бүгүнкү күндө ошол менчик болуп турбайбы? Ал сөз түрдө төлөнөт. Себеби бирөөнүн менчигин эч ким пайдаланган акысы жок. Андан кийин эгер ошондой боло турган болсо мамлекет төлөп берет. Себеби биз мисалы үчүн кандай десем, биз эч бир мамлекеттен тартып алып же болбосо мамлекеттен бир сом акча алганыбыз жок. Мисалы үчүн мен балдарымды, мен эмесмин, бул тиешем деле жок, ошо балдарым эме, ошо балам. Кредит алышкан, ошо менен курушкан, ошо менен ремонт иштерин жүргүзүшкөн. Болгону ошол. Жарандык кодекстин 221 статьясынын 8 пунктунда мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган имараттарды, курулмаларды, жер участоктарын жана социалдык объектилерди кайтарып алууга доо арыздын мөөнөтү жайылбай тургандыгы көрсөтүлгөн. Бирок бул убакка чейинки соттор мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу ишти кароону токтоткон. Талкаш Абдан, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. 182 чарчы метр нежилое помещение. Жогорку Кеңештин Тарамактык комитети министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басарлыгына сунушталган Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин жактырды. Депутаттар доллардын курсунун кайра түшүп жатканына байланыштуу азык-түлүк жана башка товарлардын көтөрүлгөн баасын кайра ордуна келтирүү үчүн көрүүчү чаралар тууралуу сурашты. Бакыт Төрөбаев доллардын баасы түшкөндөн кийин кандай товар болбосун баасы өз ордуна келиши керек экенин белгилеп, көзөмөлгө ала турганын билдирди. Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги эми Жогорку Кеңештин сессиясында каралып колдоо тапса президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Ош шаардык кеңешинин кезектеги отуруму чуу менен башталды. Анда мыйзамдуулукту талап кылган жаран вице-мэр Венера Рыскулованын кабылнамасына кабыл албай койгонун айтып чыкты. Мындан сырткары шаардагы билим берүүчү социалдык имараттардын менчиктештирилип кеткендиги жана шаарда мектеп окуучулардын суицидке барып жаткандыгына да токтолушкан. Отурумда мындан башка да сунуш пикирлер киргизилип, күн тартибинде ол маселе каралды. Участвовать на данном заседании, понимаете? Вы не имеете права препятствовать моей законной деятельности. Я мать малолетнего ребенка УВЗ с синдромом Дауна.
Бул жолу Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы мына ушундай чыр менен башталды. Депутаттардын талкуусуна тоскоолдук жаратып жаткан бул айым Ош шаарынын социалдык иштер боюнча вице-мэри Венера Рыскуловага нааразычылыгын билдирип жатат. Айтымында Дауна синдрому менен төрөлгөн чүрпөсү үчүн көмөк сурап барса кабыл албай койгонун билдирүүдө. Бул боюнча өлкө башчы Садыр Жапаровго чейин барарын айтып, бир топ чуу жаратты. На основании КНТО, подождите. Что хотите, скажите. Вы нам писали. Я сейчас прошу отстранить от должности. Я прошу проверить профпригодность вице-мэра, значит, Венеры Рыскуловой. Возбудить уголовное дело по статье 337, 338, 210. Я в прокуратуру написала заявление, прокуратура займется. Если прокуратура не займется, генеральный прокурор займется. А если генеральный прокурор не займется, президент займется. А еще у нас есть суды. Далее, она должна была обязана проявить милосердие к ребенку. Должна была спросить, как он. Нааразы болгон жаран боюнча вице-мэр Венера Рыскуловага буга чейин ал айым кабылдамасына келбегенин, аны кала башчысы Алмаз Мамбетов өзү кабыл алганын билдирип актанууда. Маалыматтарга караганда Дауна синдрому менен төрөлгөн нарестенин дарылануусуна каражат керектелип жатыптыр. Дарылоо үчүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын ооруканаларынын бири менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтты. Бул гор кеңешке чейин келип, ушундай өзүнүн пикирин билдиргенге эмне түрткү болду билбеймин. Себеби бул эжекени менин өзүм жеке кабыл алма келген эмес, мэрдин жеке кабыл алуусунда болгон. Ал жерде биз катын кабыл алып, кайрылуусун карап чыгып, саламаттык сактоо кызматкерлерине тапшырмалар берилип, алар ошол өзүнүн корутундуларын беришип, Санкт-Петербургдагы врачтар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан биз ошол мэриянын компетенциясынын чегиндеги резерв фонддон жанагы 3 миңден 5 миңге чейин өлчөмдө акча каражат бөлүп берсек болот айрылуу калкка кайрылгандарга. Материал жардам сурап кайрылгандан биз 5 миң сом акча өлчөмүндө бергенбиз. Бул жолу өткөн шаардык кеңештин отурумунда Ош калаасындагы акыркы трагедия менен аяктаган окуучулардын өз өмүрүнө кол салуусу талкууга коюлуп, кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгы айтылды. Айрым депутаттар телеграм каналдарында 30дан ашуун суицидке түрткү болуучу ачык баракчалар бар экендигин белгилеп, бул боюнча чара көрүлүүсүн талап кылышты. Биринчи суицид факты катталганда эле мен ыкчам штаб мэрия тарабынан биз ыкчам штаб өткөрүп, ал боюнча атайын тапшырмалар берилген, МАП башчыларына, тиешелүү мекеме ишканаларга берилген. Мындан сырткары билим берүү тармагында жетишсиз болуп жаткан бала бакча маселеси бар. Нур телеканалы бул убакка чейин эле Ош шаарындагы 44 бала бакча менчиктештирилип кеткендигин айтып чыккан элек. Бүгүнкү отурумда да дал ушул маселе көтөрүлүп, кайтарып алуу үчүн аракеттер көрүлүүсү керектиги айтылды. Ал эми прокуратура учурда тергөө иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтып, шаардык депутаттарды жана мэрия адистерин жардамга чакырууда. Бүгүн азыр мен атайын сессияда ушул нерсени прокуратурага атайын стенограмма менен киргиздик. Кылмыш ишин козгоо боюнча, ал эми ошол боюнча мына гражданский процессуальный кодексте тарап болуп катышканга биздин толук түрдө укугубуз бар экен. Башкача айтканда, Ош шаардык кеңеши дагы сотко доо арыз менен кайрылып, жогорудагы бала бакчалар кайтарганга бизде толук мүмкүнчүлүк ошол эле мезгилде мыйзамда да талаптарында көрсөтүлүп атат. Бул боюнча мэрия да жеңилип калып атат, мисалы үчүн мөөнөтүн өткөзүлгөн, мөөнөт боюнча депчи. А бирок бүгүнкү күндө сотторго дагы эми биз дайыма деле айтып келебиз, соттордогу ошо мамлекеттин саясатын колдоп, алар дагы бир жакшы оң жыйынтыкка чыгарыш керек да эле. Алар көбүнчө эле жеке жактардын немесин чечип коюп атат. Биз азыр прокуратура менен бардык нерселер менен эл менен тыгыз иштешип атабыз. Алардын негизинде, алардын арызынын негизинде ошол садик турган жерде негизинде бизге арыз менен кайрылса, биз ошол арызды азыр прокурор айтпадыбы? Сотко кайрылып, сотко арыздоо менен кайрылып, ошолор менен соттошот экен. Соттошконго биздин толук укугубуз бар экен. Эми биз ошонун үстүнөн катуу иштейли деп атабыз. Өткөн Ош шаардык кеңешинин кезектеги 8-сессиясында 13 маселе каралмак. Анын 3-өсү бул убакка чейин талкууга алынгандыгына байланыштуу депутаттар добушка коюп, күн тартибинен алынып салынды. Калган 10 маселе талкууга коюлду. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нушанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары. Элдик курултай институту боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Эгер эреже ишке кире турган болсо, анда бул орган бийликтин жасаган амалдарын тескеп турат. Деги эле элдик курултайдын дагы кандай артыкчылыктары бар? Ушул жана башка суроолорго кененирээк жоопту кабарчыбыз айтып берет. Бүгүн Бишкек шаарында элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун жазуу боюнча жумушчу топ коомдук угуу өткөрдү. Мыйзам долбоорунда элдик курултай деген бул коомдун өкүлчүлүгү болот экен.
Алар аткаруу бийлигинин жылдык отчетторун угуп сунуш пикир айтыша алат. Эгер мамлекеттик жетекчинин жасаган иштери көңүлгө толбой турган болсо, кызматтан кетирүү боюнча президентке кайрылууга укуктуу болот. Элдик курултай бул коомдук өкүлчүлүктүү кеңеш берүүчү, байкоочу орган болуп саналат. Бул органдардын өзүнүн конституцияда ыйгарым укуктары көрсөтүлгөн. Бул өздөрүнүн жыйындарында президенттин кайрылууларын, Жогорку кеңештин төрагасынын, министрлер кабинетинин төрагасынын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, ведомстволордун жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин баяндамаларын угат. Баяндамалар боюнча суроолор, бир маселелер жаралган болсо, алар президентке сунуш менен бере алат. Андан тышкары мыйзам долбоорлорун дайындап сунуштай алышат. Мисалга коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, аны чечүүнүн жолдорун издешет. Керектүү документтерди дайындап Жогорку кеңешке жөнөтүп турушат. Конституция боюнча бир топ укуктар берилди. Биз бул мыйзамды жазууда ошол Конституцияда берилген ыйгарым укуктардын алкагында жасалды, даярдалды. Ал боюнча өзүңүздөр билесиздер, Элдик курултай институту бул мыйзам чыгаруу демилгеси бар. Андан сырткары мамлекеттин коомдун өнүгүү багыты боюнча ар кандай ой сунуштарды, долбоорлорду, программаларды, багыттамаларды сунушташы мүмкүн. Жана айтылгандай мыйзам түрүндө, долбоор түрүндө сунуштарды бере алат. Анан мамлекеттик деңгээлдеги чоң кызматкерлердин өзүнүн кызмат ордуна ылайык келбегени, кандай иштеп жатканы жөнүндө сунуш киргизе алат. Президент ага карап туруп өзү чечим чыгарышы мүмкүн да. Элдик курултай бир жылда кеминде бир жолу чогулуп жыйындарды өткөрүп турарын айтышты. Курултайды президенттик администрация жана делегаттар гана чакырта алат. Бул жерде маселе эл өзү курултайды уюштура албай калганы өкүнүчтүү болуп жатат. Ушул норманы киргизүү керек. Андан тышкары ыйгарым укуктарында кеңейтүү керек. Президенттин кайрылуусун гана угуп тим болбой, аны жумуштан кетирүүнү да камсыздаш керек. Ошондо гана элдик курултай институту күчүндө болот дейт эксперттер. Тилекке каршы бир биздин жүрөгүбүзгө толбой калган нерсе бул Конституцияга кириш керек болчу, мен мыйзам жөнүндө эмес. Биздин ой боюнча буга бир эле сунуш берүүчү чечим эмес, бийликтин отчетун алып, эгер канааттанбалса, жумуштан кетирүү механизми катары биз буга чейин сунуштап келгенбиз да. Бул деген сөз бийликтин эл алдында жоопкерчилигин аныктоо. Мисалы үчүн азыр президент эч кимге жооп бербейт. Эгерде эртеден кечке иштебей койсо деле аны кетирүү механизми жок. Бир эле кылмыш кылган учурда эле прокуратурага кылмышын далилдеп берсе, Жогорку кеңеш импичмент жарыялап алат да. Анда башка жол жок да. Бул курултай мыйзамы ошол иштей албаган бийликти кетирүү механизми катары биз сунуштап келгенбиз. Ошол Конституцияга кирбей калгандыктан эми сөзсүз түрдө бул мыйзамга дагы кирбейт да. Бул бир кемчилиги да. Мыйзам долбоору 22 беренеден турат. Ага ылайык Кыргызстандын аймагында төмөндөгүдөй курултайлар өткөрүлөт. Жергиликтүү айыл аймагынын курултайы, райондун жана шаардын курултайы, облустун, Бишкек жана Ош шаарларынын курултайы, Кыргызстандын курултайы болуп бөлүнөт. Делегаттар жер-жерлерден, ар кайсы тармактардан шайланып келишет. Курултайдын делегаты болуп 21 жашка толгон кыргыз жараны 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Дежурный адамдар көп келгенде, мисалы, тияктан квота керек, бияктан квота керек деп отуруп, анан кийин президенттин администрациясы курултайдын өзүнө киришип, анан кийин мындай бир туура эмес жолго курултайдын өткөрүлүшү болгон да. Дежурныйлар келип албайт. Андан жөнөкөй карапайым элдер көп сүйлөй албай калчу да. Ошонун негизинде жанагындай кемчиликтер болуп, анан революцияга чейин болуп кетти да. Бүгүнкү күндө кээ бир элдер ушинтип айтып атыптыр, бул курултай дагы ошондой болот деп. Андай болбойт деп ойлойм, себеби президенттин өзү бүгүнкү күндө ажоо ким, ою кандай деген сөз, ал киши ошол элге коюп, азыр бүгүнкү күндө курултай, биринчи курултайды уюштурууда гана администрация жардам берет, баягы уюштуруу комиссиясы. Анан кийин калганын кийинки курултайларды эл өзү өткөрөт деп жана президиумду дайындап атпайбы. Мыйзам долбоору 2022 жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кире тургандыгы көрсөтүлгөн. Айтсак, 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болгон. Конституциялык реформаны демилгелеген президент Садыр Жапаров элдик курултайды баш мыйзамга киргизүүнү башкы негиздердин бири кылган. Жолдар Бузумов, Улук Айзбеков, Нур Ньюс, Бишкек.
Элди жана турак жайды каттоо өнөктүгү бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Жалпысынан Баткен облустук статистика башкармалыгы өнөктүгү 42 координатор, 211 инструктор, 2087 каттоочу облус аймагында иш алып барып жатканын билдирди. Аталган өнөктүктүн баштапкы жыйынтыгы сентябрь-октябрь айларында, ал эми расмий соңку жыйынтыгы 1 жылдан кийин жарыяланат. Элди жана турак жайды каттоо өнөктүгү башталгандан бери адистер электрондук негизде кол телефондогу тиркеме аркылуу жарандарды каттап жатат. Каттоонун негизинде бир катар суроолор берилип, маалыматтардын баары купуя сакталат. Аларга түшүндүрүп атабыз. Бунун эч кандай бир кооптуу нерсеси жок. Бул статистикага гана керек деген маалыматтарды айтып атабыз. Эч жака чыкпайт башка да? Башка эч жака купуялуу деп. Купуялуулугун биз көрсөтүп да жатабыз. Өзүбүздүн сим-карта менен, ошо мобилдик тиркеме бир гана биздин сим-карта менен, өзүбүздүн кодубуз менен гана ачылып, анан жөнөткөндөн кийин ал кайрадан өзүбүз дагы даже көрө албайбыз да. Сразу жөнөтүп жиберебиз инструкторлорго. Улугай Салиева 52 жашта, Баткен шаарында жашайт. Каттоочулардын суроолоруна жооп берип, өнөктүккө активдүү катышканын айтат. Анын пикиринде элди жана турак жайды каттоо менен элдин жашоо турмушуна анализ жасалып, өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсү үчүн салым болот дешет. Эл каттоо эл үчүн аябай керек экен. Кыргызстаныбыздын өнүгүшүгө өзүбүздүн салымыбыз дегендей ар бир үй бүлөнүн салымы өлкөбүздүн өнүгүшүгө жардам берет. Бул мен бардык элдерди чакырып кетет элем. Мунун эч кыйынчылыгы жок. Бардыгыңыздар катышыңыздар. Эч канчалык убакытты албайт экен. 1-15 мүнөт эле убактыңыздар кетет экен. Жеңил суроолор берилет экен. Баткен облустук статистика башкармалыгы аталган өнөктүккө жалпы 42 координатор, 211 инструктор, 2087 каттоочу облус аймагында иш алып барууда. Буга чейин бийлик тарабынан Ички иштер министрлиги эл каттоо жараянынын коопсуздугун камсыздоого милдеттендирилген. Билим берүү жана Илим министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы эл каттоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көмөктөшөрүн белгилеген. Ички иштер бөлүмүнө ушул инструкторлордун, каттоочулардын каттоочулардын коопсуздук маселеси, транспорт мекемелерине ошол каттоо учурунда биздин каттоочулар атайын бейжик менен жүрүшөт. Ошол бейжик менен жүргөндө акысыз жүрүшөт. Ошол 10 күн аралык ичинде. Акысыз жүрүп атат азыр? Ооба, акысыз жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биздин каттоочулар баары медициналык коргонуу каражаты менен камсыз болгон. Ошол каттоо учурунда ошол атайын бет каптар менен, коргонуу каражаттары менен, антисептиктер менен ошол алып жүрүшөт. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстандын калкынын саны 6,5 миллионго чамалады. Каттоонун баштапкы жыйынтыгы сентябрь-октябрь айларында, ал эми расмий соңку жыйынтыгы 1 жылдан кийин жарыяланат. Жалпысынан үй бүлө мүчөлөрүнүн саны, билими, тили, жумушу, жаш курагы, жашоо шарты, киреше булагы, коронавирус, үйдүн дубалдарынын материалдары сыяктуу 40-ка жакын суроо берилет. Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдарали уулу, Нурньюс, Баткен облусу. Кыргызстанда томоло жетим балдардын пенсиясы 2 эсе көбөйтүлүп төлөнүп жатканын бүгүн 29 мартта Кабар улуттук маалымат агенттигинде өткөн пресс-конференцияда социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Теңизбек Абжапаров билдирди. 2021 жылдын 1 октябрдан баштап 3000 сомго жеткиребиз. 2022 жылдын 1 январдан тартып атасынан да энесинен да айрылган балдардын пенсиясын 6000 сомго жеткирдик. Бир үй бүлөдө 3 бала болсо, ар бирине 6000 сомдон төлөнө турган буйрук чыгып, ошонун негизинде төлөп баштадык. 2020 жылдагы расмий статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда ата-эненин кароосу жок калган 18 жашка чейинки балдар 2000ден тегерегинде. Алардын 700гө чукулу томоло жетим экени маалым болгон. Эми эфир соңунда эл аралык кабарлар. Бүгүн эртең менен Американын түндүк чыгышындагы Пенсильвания штатынын Кан жолунда чоң кырсык болду. Борушодо жолду көрбөй калган айдоочу оор жүк ташуучу унаасы менен бир нече унааны зүзүп кеткен. Ошондой эле Пакистандагы оппозициячыл партиялардын миңдеген тарапташтары Исламабадда митингге чыгышты. Ал эми Туркияда Орусия менен Украинанын өкүлдөрү жолугушууга келишти. Аларды Долма-Бакчы сарайында президент Режеп Тайип Эрдоган өзү тосуп алган. Бүгін 29 марттың таңында AQSh-нын түндүк чыгышындагы Пенсильвания штатынын Кан жолунда чоң кырсык болду. Борушодо жолду көрбөй калган айдоочу оор жүк ташуучу унаасы менен бир нече унаны сүзүп барып жолду бөгөп турасынан туруп калган. Айрымдары жолду тоскон унага чарпылса, айрымдары буйта өтөбүз деп жолдон чыгып кетишкен. Кырсыктан 55 жүк ташуучу уна, 11 жеңил уна талкаланып, айрымдары өртөнгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыктан 3 адам каза тапкан, дагы 20-дан ашуун
киши оор абалда ооруканага жаткырылган. Аймактын полиция кызматкери каза тапкандар мындан да көп болушу мүмкүн экенин жергиликтүү басылмаларга билдирген. 28 марттан кечинде Пакистандагы оппозициячыл партиялардан миңдеген тарапташтары Исламабадда митингге чыгышты. Ушул эле күнү парламенттин оппозиция өкүлдөрү премьер-министр Имран Ханды өлкө экономикасын натыйжалуу теске алган жок деген жүйө менен кызматтан кетүүсүн талап кылып, ишенбечүлүк жарыялоо сунушун көтөрүштү. Пакистан кезектеги экономикалык кризиске дуушар болуп, эл аралык валюта корунан 6 миллиард долларлык жардам күтүп жатат. Оппозиция жана аналитиктердин айтымында өкмөт башчы менен жогорку даражалуу аскердик жетекчилердин ортосунда пикир келишпестик жаралган. Орусия менен Украинанын өкүлдөрү Туркиянын Стамбул шаарына жолугушууга келишти. Аларды Долмабакчы сарайынан президент Реджеп Тайып Эрдоган өзү тосуп алган. Бул башталган отурумда Туркиянын президенти сөз сүйлөп ачты. Анда Эрдоган отурумдун өлкөлөрүңүз, аймагыбыз жана бүткүл адамзат үчүн ийгиликтүү болушун тилейм. Сүйлөшүү сааттары ынтымакка келүүгө үмүт берер. Жолугушууну чын дилден кубаттайбыз. 5-жумага кетип жаткан тартышуулар бизди терең кайгыга салууда. Биз эки тарапты тең коргоо милдетин алдык. Бүтүн дүйнө сиздерден сүйүнүчтүү кабар күтүп жатат. Ишиңиздерди жеңилдетүү үчүн бардык тарабынан салым кошууга даярбыз. Мен бекем, адилет, түбөлүк, тынчтыкка келериңерге ишенем деди. Учурда эки тарап сүйлөшүүлөрүн улантып жатат. Өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путин жаратылыш газын дос эмес өлкөлөргө экспорттоо үчүн орус рублинде соода кылууну жарыялаган. Бирок чоң жети мамлекеттери Москванын бул талабын четке кагып, орус газын рубль менен сатып алуудан баш тартты. Бул тууралуу Германиянын энергетика министри Петер Алтмайер маалымдады. Германиянын экономика министри Роберт Кабек төлөмдөрдү рубль менен ишке ашыруу ыңгайсыз экенин айтып, компанияларды Орусия президентинин талабына баш ийбөөгө чакырды. Бүгін мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарыгы экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.